Саламатсыздарбы? Бүгүнкү урматтуу сот жана атаандаштарым жана курматташтарым, бүгүнкү палатанын темасы мотивациялык китептер пайдасыз деп эсептейм. Эмнеге? Деги эле башта айта кетсем, бул мотивациялык китеп деген бул негизи эле адамдын каалоосуна жеткирүү, бирок ошол адамдын каалоосуна бирөөнүн ийгиликке жеткен адамдын жазган китеби аркылуу жеткирүү. Бирок анын мындай жалган айтып, жалган ой жүгүртүү менен жеткирүү да. Анткени ийгиликке жеткен адам жазган тагдырын, жазган китебинде өзүнүн тагдырын, башынан өткөн тагдырын жазган. Бирок анын тагдыры менен сиздин тагдырыңыз окшош болбойт. Андыктан ал жүргөн жол менен сиз прям ушундай жол менен барып ийгиликке жете албайсыз. Андыктан бул адамды жөн гана алдоо сезими да. Бул азыркы учурда ооба саны көп, бирок сапатсыз. Миф менен жашоого үйрөтүп, мындай реалдуулуктан алыстатып таштайт. Бул автордун айткандары менен жашап, өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз болбой калат. Анткени автордун ой жүгүртүүсүнөн чыга албай калат. Адам деген негизи ар тараптуу болушу керек. Бир гана эле мотивациялык китепти окусаңыз эле сразу эле ийгиликке жетип калбайсыз да. Адамда эң негизги каалоосу болсо, сиз ал мотивациялык китепти окубай деле ийгиликке жетсеңиз болот да. Например, сиз курсагыңыз ачтырат, бирок сиз ал курсагыңыз кантип тойгузуучу, мотивация берүүчү мотивациялык китеп окубайсыз да. Ал значит, бир тамак жеп эле ошо сиздин өзүңүз ийгиликке максатыңызга жетесиз. Бул жерде ошо значит, мотивациялык китепти окубай деле башка жол аркылуу деле ийгиликке жетсе болот. Мисалга алып көрсөк, илгери Чыңгыз хандын заманында ал убакта мотивациялык китептер болгон эмес да. Алар мотивациялык китеп окуп, анан кийин согуштан жеңген эмес да. Алар өздөрүнүн каалоосу болгон. Ошон үчүн китепти окубай туруп эле, мотивациялык китеп окубай туруп эле өздөрүнүн каалоосу аркылуу эле алар жеңишке жеткен. Бизге булар толук анык, анткени булар тарыхта болуп келген. Мотивациялык китептер анан убактылуу гана. Аны сиз окуйсуз, бирок окугандан кийин аны өмүр бою иштетип колдонбойсуз да. Ал жөн гана 1-2 күндүк, 3 күндүк болот. Мисалы, сен эртең менен туруп мону кылыш керек, аффирмация кылыш керек дей турган болсо, сиз аны ашып барса бир 3 күн колдонуп, анан кайра өзүңүздүн эле мурдагы жашооңузга түшүп каласыз. Ал жөн гана убактылуу унутуп каласыз. Буну окуу менен азыркы учурда жаштар оңой жол менен ийгиликке жаратам деп, мындай оңой жол менен ийгиликке жетем деп өзүн алдоо болуп атат. Бул жерде жаштар өз аз убакыттын ичинде гана ошо ийгиликке жетип, мындай бай болом деп атат. Бирок алар наоборот өзүн алдап атат. Анткени алар убактысын кетирип атат. Ошол мотивациялык китепти окубай эле, ошол мотивациялык китеп окуганга кетирген убактыңызды бирок өзүңүз башка өзүңүз жакшы көргөн иш менен алектенип, же болбосо практика кылсаңыз, бул ийгиликке жете турган адам үчүн мындай жакшы нерсе да. Чоң ийгилик бул бир кичинекей эле мотивациялык китепти окуп коюу менен жаралбайт да. Бул албетте бул практика менен жаралат. Практика кылышыңыз керек. Кичинекей китепти окусаңыз эле, бул сиз сразу эле ийгиликке жетип калбайсыз. Азыркы учурда 10 күндө ийгиликке жетүүнүн сырлары деген китептер бар. Бирок сиз аларды окуу менен сразу 10 күндө ийгиликке жетпейсиз, туурабы? Буга ошол далил. Албетте сиз аны практика кылышыңыз керек. Окубай туруп, өзүңүзгө мотивация беришиңиз керек да. Сизге бирөө же китеп мотивация бере албайт. Сиз эгерде сиздин каалооңуз болсо, өзүңүзгө мотивация берсеңиз, сиз уже ийгиликке оңой жетесиз да. Мынакей азыркы учурда бизге мотивациялык китептерди дээрлик чет өлкөдөгү авторлор жазат, алардан которуп алып бизге берип атышат. Бирок туура эмес да. Чет элден жазылган мотивациялык китептердин мындай мамлекеттик түрдө жогорку жактан
текшерилип толук которулуп мындай толук дана туура которулганы бизге маалым эмес да. Балким бизге башка жол менен которуп берип коюп аткандыр. Бир аз башка бир жерин башкачараак кылып коюп аткандыр. Ошондуктан ооба бирок ал жактын дерлик авторлор күчтүү авторлор да эмес бар, бирок бизге котормосунда бир аз начар келип калышы мүмкүн. Бир аз туура эмес которуп калышы да ыктымал. Азыркы учурда адамдар ошо мотивациялык китепти окуйм деп окуп көрөт. Мен значит 10 күндө ийгиликке жетет экем деп окуйт. А бирок ошо 10 күндө ийгиликке жетпей калса, анда бул азыркы учурда эмнеге жетпей калдым, бул жетишим эле деп мындай өзүн кол салууга да барышы ыктымал. Мотивациялык китеп аркылуучу мындай ал психологияңызды бузуп коюшу да мүмкүн, же бир аз жашоого болгон көз карашыңызды өзгөртүшү да мүмкүн. Мотивациялык китепти окуп туруп, бирок ийгиликке жетпей калсаңыз. Азыркы учурда адамдардын, ар бир адамдын өз курагына жараша мотивациялык китептерчи. Ошондуктан аны дагы мындай сиз окуп атканда бир аз туура эмес, өзүңүзгө туура эмес китепти алып окуп алышыңыз мүмкүн. Сиздин жаш курагыңызга туура эмес келген китепти окуп алышыңыз ыктымал. Андыктан мен эсептейм, бул мотивациялык китептер бизге пайдасыз деп эсептейм. Кандасылык билдиресиз. Андай эмесе биринчи өкмөт башчысынын сөзүн төгүндөп, өзүнүн линиясын тургузуу үчүн биринчи оппозиция башчысын чакырып алсак, сизге берилген убакыт 6 минут. Биринчиден акыл минуталарыңыз корголгон, сөзүңүз убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталмак түшөт. Саламатсыздар, урматтуу соттор палатасы, урматтуу биздин тарапташтар жана биздин карашташтар. Эми темага кайрылып кетели. Бул палата мотивациялык китептер пайдасыз деп эсептейт. Тагыраак биздин оппозиция тарап пайдалуу деп эсептейт. Алгач эле сөзүбүздү төгүндөрдөн баштап кетсек, булар бизге эмне деп кетти? Тагыраагы бизге өкмөт тарап бизге эмне деп кетти? Биринчиден жалган ой жүгүртүү же болбосо тагдыр кайталанат жана башка ушул сыяктууларды алып кетти да. Ооба, жалган ой жүгүртүү деп айтып атат, бирок кандай негизде экенин далилдеп бербейли. Мисалы, бир нерсе бар да. Биз географияны үйрөнүш үчүн же болбосо биологияны үйрөнүш үчүн эки жол бар. Ошону билген адамдан барып үйрөнүш керек, же болбосо китепти окуш керек. Эки жолу бар да. Билген бир күчтүү бир биологдон барып туруп үйрөнүш керек, кайсыл өсүмдүк кандай экенин, кайсыл жаныбар кандай экенин, же болбосо ошол маалымат жазылган китептен окушубуз керек экен. Мотивациялык китептер ушундай, же болбосо мотивациялык ушундай бир ийгиликке жетишкен инсандан алышыбыз керек, же болбосо ошол инсан жазып кеткен китептерден алышыбыз керек деген нерсе. Эми бүгүнкү күндө бир нерсе суроо калып атат да. Тагдыр кайталанат же болбосо башка нерсе. Туура, тагдыр кайталана бербейт, башка нерсе. Бирок бир норма бар. Жалпы жөндөн алганда бир норма бар да. Кандай норма? Дейсек турган болсок, мисалы, математикада же болбосо физикада кайсыл бир эсепти суроону кабыл алып, кайсыл бир эсепти чыгарыш үчүн кайсыл бир формула бар. Ошол сыяктуу эле кайсыл бир ийгиликтерге жетиш үчүн бирдиктүү жалпы бир формула бар. Ал кандай болушу? Мисалы үчүн максатыңды туура кой, чөйрөңдү жакшы чөйрөлөр менен жүр, өзүңдүн күчтүүлөр менен, мыктылар менен бирге жүр, же болбосо эрте турсаң ийгиликтүүрөөк болосуң, жана бүгүнкү күндө көп нерселерге жетишесиң, жана ошондой эле жакшыраак окусаң, жакшыраак бир деңгээлде жашашың мүмкүн. Жана ошол сыяктуу эле көптөгөн мотивациялык сөздөр, мотивациялык нерселер, мотивациялык маалыматтар бар. Жана ал нерселер бүгүнкү күндө бизге таасирин берип атат. Анан дагы бир нерсе бар да, эгерде таасир бербесе жана адамдарда мотивациялык китепке болгон муктаждык болбосо, анда эмне үчүн ошол мотивациялык китептер бүгүнкү күндө аябагандай көп чыгып атат. Эмне мотивациялык китепке болгон мындай суроо талап бар. Мотивация алгысы келет жана ийгиликке жеткиси келет. Кабыл албайм. Ийгиликке жеткиси келет жана ошондой эле бир ошол сымал ийгиликтүү китеп, ийгиликтүү инсан болушу керек. Мисалы, Джеки Чандын китеби бар, мисалы окуп карап көрүп турган болсок, Джеки Чандыкындай туура прям Кытайда төрөлүшүбүз мүмкүн эмес. Туура прям каратчы болуп, же болбосо режиссер болуп, же болбосо киноактер болбошубуз мүмкүн. Бирок ал бизге эмне деп атат? Ийгиликке жеткиңер келеби? Анда жаштайыңардан баштагыла. Ийгиликке жеткиңер келеби? Анда максатыңарды туура койгула. Ийгиликке жеткиңер келеби? Анда көбүрөөк машык кыла, көбүрөөк алектенгиле деп атат. Эми ошол сөздөрдүн, ошол айтып аткан нерселердин бизге эмне зыяны бар деген суроо каралат да. Ошол нерселерди кылып койгон болсок жана ошондой ийгиликке жеткен болсок, эмне зыяны бар? Эмне начар, эмне бизге таасир эткен, кандай бизге терс сапаттары бар деген суроону алганда бүгүнкү күндө бизге тилекке каршы өкмөт тарап жооп бербейди да. Мындайча айтканда мотивациялык китептердин мындай буга чейин канча китеп окудуңар мотивациялык жана ошол китептерге канча саат кетирдиңер? Мотивациялык китептер мен 100-150 китеп окуган болсом, ошонун 80-и мотивациялык китептер жана бүгүнкү күндө ошол таасирин берди. Канча саат кетирген? Мен скорочтение менен окуйм, көп деле убакыт кетпей. 22 миң окуйм, мактанайынбы? 22 миң окуйм, көп деле убакыт кетпей, жана ошол китептер мага бүгүнкү күндө таасир берди. Ошол китептердин алкагында мен кайсы бир максаттарымды койгонго үйрөндүм. Ошол китептердин алкагында мен бүгүнкү күндө мындай
план жазганды үйрөндүм. Ошол китептерден алганда мен эртерээк туруп, эртерээк ишимди башташ керек экенин үйрөндүм. Аны мен билбей жүрчүм мектеп куракта мотивация китептерин тактыр эле окугучу эмесмин мектеп программасында. Эч кандай бир максат кое алгычы эмес экенин, эч кандай бир жакшы чөйрө менен жүрүш керек экенин билчү эмес экенин, эч кандай бир эркелик турса же болбосо башка бир нерсе кыла турган болсо бир ийгиликке жетиш керек экенин билчү эмес экен. Мен билип баштадым. Качан гана ийгиликтүү адамдар ушул жолду көргөзүп бергенде, мен ошондо гана билип баштадым. Туура максат коюш керек экен. Туура жакшы бир чөйрө менен жүрүш керек экен. Туура эртерээк туруп, эртерээк алектенип башташыбыз керек экен. Көбүрөөк убактыбызды бул жака бөлүшүбүз керек экен. Дискотека, клуб жана башка жактарга барбашыбыз керек экен. Тамеки, арак жана башка нерселерге барбашыбыз керек экен. Чекпешибиз керек билесиз. Жана ошол нерселер бүгүнкү күндө бизге реалдуулукта жардам берери бул акталган нерсе болуп атат да. Эми ошол реалдуулукта нерсе реалдуулукта акталган нерсе болсо, мотивация китептер пайдасын бизге берип аткан болсо, анда аларды четке кагуунун эмне зарылчылыгы бар? Адамдар өздөрү эле билет, тошто. Вот сиздин эсептөө критерийиңиз, индикаторуңуз килограмм, литр сыяктуу пайдасын кантип өлчөп жатасыз? Абстрактный эмес, конкретно айта аласызбы? Пайдасын мен жашоомдо канчалык деңгээлде пайдаланып атам. Мен өзүм деле алып карай турган болсом, общий, эми сиз мага деп суроо берип атасыз да, эгер мага деп суроо берилген болсо, өзүм канчалык деңгээлде мурункуга караштыруу салыштырып коюп атам. Бугун максатым жок болчу, жана кайсы жака баратканым белгисиз болчу. Бүгүнкү күндө мотивациялык китептерди окуганын натыйжасында максатымды койдум, жана каяка баратканымды билем. Бүгүн эрте туруп атам, жана эмнеге эрте туруп атканымды дагы билем. Бүгүнкү күндө мен жакшы чөйрө менен жүргөнгө аракет кылып атам, жана ал чөйрө менен кайсы жака барарымды дагы билем. Мурун билчү эмесмин, бүгүн билип баштадым. Демек ушул критерийге алып карайбыз. Жалпы эле адамдар да ушул бир критерий менен караса, бүгүн билген эмесмин, билип баштадым. Математиканы үйрөнүш үчүн деле сөзсүз түрдө математикалык эсептерди эсептеп чыгарып коюш керек, ал китептерди окуш керек, мисалы, же болбосо ушул сыяктуу эле башка китептерди да үйрөнүш үчүн ошондой нерсе да. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билиш үчүн ал жакта окуш керек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кандай экен? Мотивациялык ийгиликке жетиш үчүн да сөзсүз түрдө мотивациялык китептерди окуш керек. Анан дагы бирisi айтып кетти. Чыңгыз Хандын убагында туура Чыңгыз Хандын убагында мотивациялык китептер жок болгон. Бирок биз сөзүбүздө бир мындай кыстырма кылып белгилеп кеттик да. Мотивациялык китепке эле байланып калбайт, мотивациялык адамдар. Чыңгыз Хандын атасы айткан, ким эмне деп айткан, мисалы, татарларга болгон өч алуубуз керек экенин, башка Цин империясы бизди басып алган жана ошолорго болгон өч алуубуз керек экен. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда атасы ага максатын койдуруп берип койгон, мындайча айтканда мотиватору болуп берип койгон да. Мындайча айтканда ага направлениени берип койгон, ушундай кылсаң, сен ушундай болосуң деп. Ошол сыяктуу эле китептерде дагы ошол направление берип койгон. Албетте Чыңгыз Хандын учурунда китеп болгон эмес, бирок ошол учурда мотиватор, тренер сыяктуулар болгон. Жана ошолор эффективдүү берген дагы ошонун таасиринин алдында Чыңгыз Хан бүгүнкү күндө Чыңгыз Хан болгон. Жалпылап алганда анализ кылып бере турган болсок, бүгүнкү күндө биз эмне үчүн оппозиция тарап, өкмөт тараптуу турат? Өкмөт тараптан мындай суроого жалпылап алганда жооп бере алган жок да, мотивациялык китептер эмне үчүн таасирин зыян, пайдасыз деген суроого так жооп бере алган жок да. Мотивациялык китептерди окусак болгону, кабыл Демети Акбек окшош мындай үстүртөн айтып койду, бирок так даана көрсөтүп бере алган жок. Ошондуктан биз так көрсөткөн катары бул палатада өттүк деп эсептейм. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биринчи оппозиция башчысынын түрүндө өзүнүн линиясын кайрадан тургузуу үчүн биринчи өкмөт мүчөсүн чакырып алсак, сизге берилген убакыт ошондой эле 6 минута. Убактыңыз сөзүңүздү башталмакчы. Баштайт анда. Азаттын айтуусу боюнча мотивациялык китептер бизге мотивация берет экен, бирок ийгилик бербейт экен да. Муну өзү айтып кетти, мотивация берет, бирок эч ким ийгилик берген жок. Биологияны окуп атсың, базар жок, ал илим. Бул мотивация илими деген нерсе жок да. Илимди окуп атсың, илим сенден калат. Мотивацияны окуп атсың, мотивация 2 күн эле алат, 2 күнөн кетип калат, сага ийгилик бербейт. А мотивациялык китептин негизги максаты эмне болуш керек эле? Чынында ойлонуп кеткенде. Сага ийгилик бериш керек болчу. Анткени ийгиликке жетесиң болсо, сен ийгиликти алышың керек болчу, бирок сен жетпей элесиң, негедир да. Анан айтып кетти, мынакей. Бизди төгүндөдү, мисалы Чыңгыз Хан учурунда атасы мотиватор болчу деп атпайбы? Бул жерде биз мотиваторлор зыянды айткан жокпуз, мотивациялык китептер деп атат. Түшүнүп атсыңар? Мотивациялык китептер пайдасыз. А мотиваторлор целый мотивация пайдалуу, интервал болду экен. Целый мотивация пайдасыз деп айткан жокпуз бул жерде. Демек бул нерсе төгүндөсү.
Биз айтып атат, мотивация пайдалуу эле. Макул аны бирөөнү көрүп ал, бирөөнү неметип ал, бирок именно китеп окуп, монтип АБВ мага саатына 30 мүнөт окуп, бирок ошонун убактын кетирип отурбай эле сен движение кыл ошол учурда. Мисалы мотивациялык китептерде мындай нерсе жазылганда, сен тур, кыймылда, тренировка кыл деп жазылганда, бирок ошол учурда туруп анан кийин мотивациялык китептерди окуу деп жазып койгонда, ал жерде эмне кылгысы келип атат? Автордун негизги максаты эмне болот? Бул жерде өзүнүн бизнесин өрчүтүш керек болот. Жана ошол нерсени сен бизнесин башка бирөөнүн бай болушуна сен себепкер болуп, анын жантип мындай розовый очки кийип коет да сагачы. Ошол нерсени неметип, алар аягында да мотивациялык китептерди айтып кетти да, мен бул китептерди окугам депчи. Буга чейинки сотрудниктери же болбосо өзүнүн башка чыгармаларын оку деп совет берип берет да. А бул сага как бы розовый очки эле болуп калат да бул жерде. Мындайча айтканда автордун продуктусун дагы потреблять жүрүшүңө ал себеп болуп атат жана сен мындайча айтканда автордун кулу болуп калып атасың да. Өзүң ой жүгүртүүң кетти, автордун рекламасына илиндиң. Мындайча айтканда буга чейинки эң биринчи максатың ийгиликке жетүү деген нерсе калды. Сен негизги максатың бул жерде мотивациялык китептерди көп окусаң, значит мен ийгиликтүү адам болот экен деген нерсе сен аң сезимиңе сиңип калат жана ошол нерсеге умтулуп жүрө бересиң. Көбүрөөк окуп. Мотивациялык китептерди байкасаң, иште тренировка кылып тур, учурка дейт да, бирок ошол эле учурда сен кайра авторго суроо берсең, мисалы, анда ушундай нерсени совет кылып атсаң, мага эмне китеп жазып берип атасың, мен сен китебиңди окуп отурганын ордуна чуркап айтып берем деген суроону авторго берсең, автор жооп бере албайт, кабыл. Сен айтып кетип атасың да, мисалычы, биринчиден да, мотивациялык китептер сен өзүң мойнуңа алып атасың, то что күчтүү адамдар жазаар экен, то что мотивациялык деңгээлде жазаар экенчи. Мындай сен экөөсү жаза албайсың да, ачыгын айткандачы, мотивациялык деңгээлде жазыш үчүн мотивациялык деңгээлде болуп экен, аны өзүң мойнуңа алдың. Эми суроо төмөндөгүдөй болуп атат да. Эгерде сенин сөзүң ушундай боло турган болсо, мисалы да, өзүң айтып кетпедиңби, типа мотивациялык китептер таасир бербейт, эч кандай результат бербейт деп атасың да. Эч кандай результат бербейт, таасир бербейт. Биз мисалы алифбени үйрөнүш үчүн, тамганы үйрөнүш үчүн алифбеден алабыз. Алифбе мотивациялык китеппи? Угуп турбайсың сөздү. Алифбе мисалы мотивациялык китеп жөнүндө эмес. Алифбени тамганы үйрөнүш үчүн алифбени окуйбуз, туурабы? Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуш үчүн Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуйбуз. Ал эми эрте сөзүңдү айтып атам, эрте турбайсың, итпейсиң, тетпейсиң деп атасың, движение кылыш керек. Ал маалыматтарды биз каяктан алабыз жашап атат? Эгерде бизге эч ким айтпаган болсо. Макул. Анда сенин айтууң боюнча сен курсаң ачканда бирөө келип, тамам курсаң тойгузбайсың демейинче сен эч ким курсаң тойгузбайт десиң да, сен айтууң. Эртең менен бирөөнү тур деп бир жактан окумайынча, эртең менен саат 6-та туруш керек экен деген китептен окумайынча сен өзүң турбайт экенсиң. Сен айтууң боюнча курсаң ачканда барып обед кыл деп азат жүр обед кылабыз деп сен бирөө жукмайынча сен обед кылбайт экенсиң да. Сен айтып кеткен нерселериң ошол логикаң ошол нерсеге таянып. Ойлонуп көрсөңөр өзүңөр. Анткени бул качан гана бирөө келип движение кыл деп урмайынча движение кылбай жатпайбы? Ошондой эле туалетке бар демейинче жүрө бересиң, чыпчып. Бул жерде деле мотивация керек. Анткени алдыга бир кандай максатка жетип атасың да, туура. Кичинекей нерсе болсо да максатка жетип атасың. А бул жерде биологиялык эң жөнөкөй максаттарга сен не аркылуу жетип атасың? Өзүңдүн ички тартуулуң аркылуу, ички желанияң аркылуу жетип атасың да. Сага эч ким келип мындай бияка бар, тияка бар деп өтпөйлү. Жана ошол нерсени сен желанияң күчтүү болсо, ошол нерсени чоң максаттарга да кыла баштайсың деген нерсе да. Жана ал нерсе үчүн китеп окуп кереги жок. Китеп окуган убактыңды сен ошол максатыңа жетүүгө кетирсең жана практикага келсең, мен башчым айтып кеткендей, практика, опыт нерсени, опыт топтоого кетирсең, ошол нерсе пайдалуураак болот, ошол убактыңды эффективдүү колдонгон болсун, чем мотивациялык китеп окуган деген нерсени айтып келип атат. А булардын логикасы баардыгы ошол нерсеге таянып болот да. Жана дагы айтып кетти. Эмнеге эрте турарымды билем дегенде ошондой да, эмне бирөө келип, сен эртең менен 8-те турушуң керек демейинче бул эртең менен 8-те турбайт экен да. 12 чейин турбайсың сен. Сен по-любому 1 саатта турасың да, бирок эч ким айтпаса эле по-любому 1 саатта турасың да. Бул туруп атканыңды эч ким сени айткан жок да. Демек сен логикаң бул жерде сынып кетип атат да. Урматтуу, түшүнүңөр. Эми биздин айтылып кеткен нерселерибиз эмне болду? Мотивация бул эмнеден куралат деп атат. Мотивация деген бул эмне деп? Алдыга умтулуу деп. Жана ошо алдыга умтулуу үчүн бул негизги эле бүгүн актуалдуулугу. Алдыга умтулуу үчүн бизге кандайдыр бир китепти окуп керекпи деген нерсе. Китепте өкмөт башчысы айтып кетти, ар бир адам, ар бир автор өзүнүн опытын жазып берет деп. Бирок биз билип коелу. Биз билип коелу. Что, бирөөнүн опыты бизге эч качан опыт болуп бербейт. Бирөөнүн баскан жолу бизге эч качан из болуп бербейт. Анткени башка бирөөнүн баскан жолу ал өзү үчүн баскан. Биз өзүбүздүн жолубуз өзү үчүн болот. Жана бир нерсени билип коюу менен ал нерсеге жетүү бул эки башка экенин билип коелубуз. Мисалы, эрте менен жок. Бир нерсени билип коюу менен бир нерсеге жетүү бул эки башка нерсе экенин билип эске тутуп коелу. Жана дагы бул нерсе
мотивациялык китептер бизге билдирип коюп атат движение кылыш керек экен. Бирок движение кылдырбай эле деген нерсе. Движенияны баягы эле өзүң кылып атсың, аяк эле өзүңүн ички сознанияңда, подсознанияңда Султан тур деген үн тургузуп атат. Жана ошол нерсени сен турушуң үчүн, туалетке барышың үчүн, тамак ичишиң үчүн ал мотивациялык китепти окуп не кереги бар деп атат биздин негизги максатыбызда. Анын бир четинен дагы айтып кеттик, мотивациялык китептердин бул зыян жактарынын бири автордун чөнтөгүнө барат ал нерсе. Автор өзүнүн китебин, любой китепти окусаңар, дагы бир китепти совет кылып берет да, же дагы бир семинарды совет кылып берет. Бул жерде сен дагы убактың кетип атат, мындайча айтканда өзүң ой жүгүртүң кетип атат да, автордун ой жүгүртүүсү менен калкалап атсың. Автор кандай кылса ошондой кылып, мен өкмөт башчым айткандай. Жана сен өз жүгүртүңгө алып, болушу жоготкош деп кой. Өзүң ой жүгүртүң жоготуп, мындайча айтканда розовый очки кийип коет, мен ийгиликке бараткан адаммын деген мындай розовый очки кийип коет, бирок сен ийгиликке барбай элесиң ошол нерсе. Сен өзүңдү өзүң алдап атсың, мен кылып жатам деген нерсе мененчи, бирок чын эле туура кылып жатасың ба, эч ким айтпайт. Анткени сен ошол учурда кылып жаткан нерсең автордун айткан нерсе. Андай эмесе, экинчи өкмөт мүчөсүнүн сөзүн төгүзүп, өзүнүн линиясын кайрадан тургузуу үчүн биринчи оппозиция мүчөсүн чакырып алабыз. Сизге берилген убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталмакчы. Саламатсыздар, урматтуу сот, менин катнашчыларым жана тарапташтарым. Биринчиден биз төгүндөп каршылаштарыбызды төгүндөп бул жерде өкмөт мүчөсү бизге мындай мынтип айтып кетти да, бул мотивациялык китептерди жазган адамдар бизнес кылып атат деп, мисалы 300 сом бизнес кылып атат депчи. Бирок деген бул жерден биз мындай карайлы. Же болбосо мына мотивациялык китептерди биз пайдалуу деп эсептейбиз. Мисалы деген ошо мотивациялык китептерге кеткен 300 сом деп айтып кетишти. 300 сом кетсе мотивациялык китептерге сатып алганыбызга, мисалда жөнгө мисалы 300 сом кетсе, биз бирок деген еще деген булар айтып кетти да, убактысын коротот деп. Убактысын бул жерден эч кандай короткон болбойт. 300 сомго китеп алабыз, жөнөкөй акчага. Бирок ошол жерден биз өзүбүзгө жакшы эмелерди, жакшы маалыматтарды топтоп атабыз. 300 сом кичинекей акчага биз өзүбүзгө ушунчалык жакшы маалыматтарды топтоп атабыз. Бул дагы ийгиликке жетүүнүн бирден бир тепкичи деп айтсак болот. Андан башка сонго албайм. Негизи андан башка дагы мынтип айтып кетишти да, силер анда деген тамак ичиш үчүн дагы мотивациялык китептерди окуп турбайсыңарбы деп. Бирок буга толугу менен кошулбайбыз, себеби деген максат деген бул негизи жалпы коом кабыл алган нерсе. Мисалы ийгилик. Өкмөт мүчөсү айтып кетти, эгер тамак ичкиң келсе, сен мотивациялык китептерди окушуң керек экен деди. Бирок бул деген тамак ичүү, бул деген максатка кирбейт. Бул деген көрүнүп турган нерсе, жашоодогу эле нерсе, максатка кирбейт. Максатка кайсы учурда биз еще айтты, буларды эме кылыш керек экен депчи. Движение кылыш керек, анан эртең менен туруш керек деп айтып кетишти. Бирок ошолордун баары мотивациялык китептерде болуп атат да. Кайсы учурда эртең турушка сен мынтип атат да, сен деген анда 12:30га чейин уктап жатып экенсиң да мотивациялык китептерди окусаң деп. Бирок буга биз толугу менен кошулбайбыз. Сонго болбойм. Кайсы учурда эрте бирок биз кайсы учурда эрте туруш керек экендигин ушу мотивациялык китептерден үйрөнүп атабыз. Мотивациялык китептерди биз негизи ачкыч катары айтсак болот. Мисалга алсак, машинанын ачкычы болот. Машинаны жүргүзүү үчүн ошо ачкычы керек болот. Ачкычы менен машинаны жүргүзүп, анан айдап кете алабыз да. Ошол сыңар эле
ийгиликке жетиш үчүн бир ачкыч керек. Бул ачкыч мотивациялык китептер болуп эсептелинет. Жана ошондой эле сиз жана айттыңыз 300 сомго китеп алып туруп, ага убакыт кетирип, акча кетирип атасыз, жана убакыт кетирип аны окуйсуз, а бирок ошону акча кетирбей туруп эле өзүңүздүн каалооңуздун эле каалооңуз бар, ошо өзүңүздүн каалооңузду практика жүзүнө аткарсаңыз болот. Жана да сиз айттыңыз, тамак жегенде бул максатка кирбейт дедиңиз. Тамак жегиңиз келип, курсагыңыз ач, бирок ошого эме тамак табуу бул сиздин максатыңыз да. Азыр тамак табасыз да, туурабы? Максатыңыз болуп эсептелет да, туурабы? Андай эмеспи? Негизи бул нерсе деген баардык эле адамдардын колунан келе турган нерсе болуп жатат. Демек бул максатка кирбейт. Максатка кирген нерсе жалпы коом кабыл алган ийгиликтерге түрткү берген ийгилик десек болот. Ошондой эле убакыт кетирип жатат деп айтат. Ооба, убакыт кетирип жатат, бирок ошол убакытты биз туура нерсеге кетирип жатабыз. Менин тарапташым айткендей, азыркы учурда мотивациялык китептер көп. Эмнеге көп? Себеби ошого муктаждык көп. Ошон үчүн мотивациялык китептер көп. Ошондой эле дагы бир жакшы нерсе айтып кетти. Мотивациялык китептерди жөн гана мындай, мисалы сиздер менен биздер жаза албайбыз да. Буга мотивациялык китептер жазыш үчүн дагы ошо мотивациялык деңгээлде болуш керек. Ошон үчүн анан мотивациялык китеп жазылат. Анализ кылып кетсем, биз бул биринчи оюнда өкмөт тарапты жеңдик деп эсептейбиз. Себеби биз мотивациялык китептердин кандай керектүү экенин далилдеп айтып берип атабыз. Кандай пайда алып келерин далилдеп айтып кетип атабыз. Ошол себептен биз өкмөт тарапты жеңдик деп эсептейбиз. Чоң рахмат, Расул Мирес. Андай эмесе, биринчи столдордун оюнун жыйынтыктап, экинчи столдордун оюнун берүү үчүн экинчи өкмөт башчысын чакырып алсак, сиздин минуталарыңыз болгон убактыңыз мен жазуучу өкмөт башчысы. Эң биринчи мотивация деген сөз эмне? Ошол жөнүндө бир аз ачыктап кетсек, мотивация деген сөз бул суусу муктаждык. Биз кандайдыр бир учурда бир нерсеге муктаж болобуз, суусайбыз. Ал эми суусунун канып жаткандыгын элестетүү бул максат. Мисалы мен суусап жатам жана бир нерсеге муктажмын суу ичүүгө. Аны элестетүү бул уже максат болуп эсептелет. Ал эми суу куюлган бөтөлкө бул мотив. Канчалаган бир мотивдердин жардам аркасында биз мотивация алып өзүбүздүн ийгиликке жетишибиз керек болот. Эгерде жана ошондой эле мотивация деген сөзүнүн эң негизги түшүндүрмөсү кыймылга түртөт, адамдын жүрүм турумун, багытын, уюшулуусун, активдүүлүгүн, туруктуулугун башкарган физиологиялык процесс. Негизи мотивация деген сөздүн түшүндүрмөсү. Эми ушул процесстерди биз мотивациялык китептен ала алабызбы? Алса канчалык деңгээлде экендигин биз аныкташыбыз керек. Эң биринчи мотивациялык китептер биздин позициябыз, мотивациялык китептер пайдасыз деп эсептейбиз. Себеби мотивациялык китептердин мисалы канчалаган китептер жарыкка чыгып жатат, бирок аны окугандар көп, бирок анын мисалы Наполеон Хиллдей, Роберт Кийосакидей легендарлуу дүйнөгө таанымал адамдар чыкканы аябай эле аз. Демек бул жерде биз пайда дегенде 100% ошол нерсени өзүбүз эңсеген нерсени алсак, бул жерде пайда. Мисалы бир китепти, бир бестселлер китеп 500 миллион 50 миллион тиражда экземпляр болуп чыга турган болсо, аны окуган жок дегенде 50 адам ошондой болуп легендалуу болуп элге таанылып кеткендигин биз көрө албайбыз. Демек биз пайда дегенде бул учурда 100% бизге пайда алып келсе пайда. Мисалы бир короодо 100 кой ооруп жатса, аны башчысы келип бир таблетка дары берсе, бул жерде ошол койдун ичинен ашып кетсе, 2-3 айыкса, демек ал адам бизге пайда тийгизди же тийгизген жокпу деген суроого жооп алсак, бул жерде биз китептин пайдалуу, мотивациялык китептин пайдалуу экенин биле алабыз. Эгерде бир 2 кой аман калып калган койдун баары кырылып калса, демек бул жерде таблетка дары пайдасыз болуп жатпайбы? Пайдасы эч кандай тийгизген жок. Ошондой эле
экинчиси бул мотивациялык китептер биздин күндөлүк турмушубузда пайдасын тийгизип мотивация берип жатабы же болбосо бул мотивациялык китепти чыгарып жаткан авторлордун негизги ою адамдарга мотивация берүүбү же болбосо өзүнүн капчыгын толтуруубу? Бул жерде эң негизги проблема мотивациялык китептерди чыгаруунун негизги өзү каалаган нерсе бул коммерциялык багытта иш алып барып жатат. Мисалы бир китептер чыгарат, ал реклама катарында бардык жерге жарыяланат. Бул эң негизги маркетинг болуп саналат. Ошондой эле мисалы бир жерден улам эле бир китеп чыга берген болсок, бул өзүбүзгө таңууланат дагы ошол нерсени акыркы учурда ала турганга муктаж болуп калабыз дагы. Бул жерде ошол авторлордун эң негизги максаты ошо мотивациялык китепти элге жарыялоо менен элге өзүнүн ийгилигин бөлүшүү эмес, бул коммерциялык багытта өзүнүн капчыгын толтуруу болуп эсептелинет. Мисалы мотивациялык китептерди жазган адамдар атактуулукту да эңсеши мүмкүн. Ошо китепти окуп легендалуу болуп өзүнүн капчыгын толтуруу. Мисалы мотивациялык китептерди жазган адамдарды ар түрдүү тренингтерге чыгарат. Бул жерде дагы өзүнүн капчыгы кеңейет. Ошондой эле биз мисалы бул нерсени окуйбуз. Мисалы ийгиликке жетүүнүн 10 сыры же болбосо бир жылда байуу деген сыяктарды окудук. Ошол нерсени силер айтып кеткендер, сиздерчи типа мотивациялык китептердин окуган адамдардын баардыгы эле ийгиликтүү болуп кетпейт депчи. Ушундай бир сөз айтып кеткендер. Менде бир суроо жаралат да. Математиканы окугандардын баары эле муш прям математик болуп кетеби ошондо? Мисалы математик болуп кетпесе да өзүндө бир кандайдыр бир деңгээлде математика боюнча түшүнүгү калат. Эмнеге кошуптсуңар? Жок, кошулбайм. Мотивациялык китепти окуганда мисалы эки адамга пайдасын тийгизиши мүмкүн, бирок ал жөн гана пайда деген бул 100% түрдө адамга пайда алып келсе, ошону биз пайда дейбиз. Мисалы эки адам эле окуп бир битке өзгөрүү болсо аны биз пайда деп эсептей албайбыз. Ошондой эле мисалы китеп окуу азыркы күндөлүк турмушубузда канчалык деңгээлде актуалдуу? Азыркы убакта көп адамдар китептерди неге деле мотивациялык китеп эмес, китеп окушпайт негизи. Мотивациялык китепти окушпайт. Ал эми биз күндөлүк турмушубузда китеп канчалык деңгээлде актуалдуу экендигин билишибиз керек. Ошондой эле бул мотивациялык китептин негизги максаты мотивация берүү эмес. Ошондой эле ар бир адам өзүнчө бир асоп, ар бир адамдын тагдырында башкача нерселер күтүп жатат. Бирөөнүн китебин алып эле биз ушундук болуп ошонун жашоосун жашап кала албайбыз. Анын жашоосун биз өзүбүзгө таңуулайбыз. Мисалы биз бир китепти окудук, 3 күн өзүбүзгө мотивация алып эртең менен туруш керек, мынтиш керек дейбиз дагы. Андан кийин ал китепти жаап койгондон баягы нерселердин баягы эле эле болуп калабыз. Мурдакыдай эле өзүбүздүн жүрүк турумубуз менен жашап, ал толук турда адамды өзгөрткөн жок. Бул пайда деген нерсе өзгөртсө, пайдасын берсе. Мисалы биз бир нерсени алганда ошол нерседен өзүбүздүн муктаждыгыбыз каныш үчүн алабыз. Мисалы ошол берип жаткан убадалар азыркы күндө чындыгында бизге убадасын аткарып жаткандыгын биз бул жерде мисалы убада берип жатат, 10 күндө байыйсың деп, бирок 10 күндө байкалсаң демек бул жерде убадасы аткарылган жок. Ошондой эле мисалы ожидание реальность деп бар. Мисалы ошол китепти окудум, мен ойлойм бул китепти окудум, бул байып кетти, мен деле байысам керек деп жүрө берем. Бирок мурдакыдай абалымда калганда менде бир психологиямда бир терс сокку болот дагы, мен мурдакы абалдан дагы ылдый түшүп кетем. Бул жерде адамдын психологиясына терс таасирин тийгизет дагы, депрессия абалына алып келет. Мисалы адамдар бир кыйынчылыктан чыгуу үчүн терс нерселер менен алек болушу мүмкүн. Ошондой эле ошол учурдан чыгуу менен адамдар мотивациялык китеп окуса, бул жерде ал өзү аракет кылып изденүү эмес, кыска убакыттын, кыска жолдун ичинде гана даяр нерсеге ээ болуп калып эсептелет. Ошондой эле муктаждыгын андыруу үчүн бир жеңил жол болуп саналат. Мисалы биз асманда учуп, мисалы адамдар сага деген кээ китепте да бар го, канча жол жамандык кылса сен аларга күлүп карап кой депчи. Бул жерде 15 мүнөт алсам болобу? 15 секундда. Мисалы реалдуулуктан чыгып түшүп калабыз. Эгерде биз чыныгы жашоо менен жашасак, мотивациялык китептен эмес, биз өзүбүзгө реалдуу жашоодо жашайбыз. Ошондой эле Чоң рахмат, Расул Билеске берген андай нерсе экинчи өкмөт башчысынын сөзүн төгүндөп өзүнүн линиясын тургузуу үчүн экинчи оппозиция башчысын чакырып алсак, сизге берилген убакыт ушундай 6 минутта. Убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталмакчы. Саламатсыздар, урматтуу соттор, урматтуу биздин катышуучулар. Биз экинчи өкмөт башчысы мотивациялык китептерди жакшы деп эсептейбиз. Алар мисалы экинчи өкмөт башчы жакшы оюн көргөзүп берди, бизге мотивация эмне экенин жана ошондой эле мотивациялык китептерди ачып берди дейбиз.
жана ошондой эле бул төгүндөө менен баштасам сөздөрүмдө биринчи экинчи оппозиция айтып жатат. Биринчи экинчи оппозиция мотивация бул кыймыл аракетке түртөт дейт. Адамды бир нерсе кылууга түрткү берүүчү китеп деп жатат да. Анан кийин ошол китептер дейт. Легендарлуу адамдар өздөрү жазат дагы. Анан кийин ошол адамдардын эч бири бир ошол легендарлуу адамдардай боло албайт дейт да. Ошол легендарлуу адамдар бир гана мотивациялык китептерди окуу менен чектелгенби деген нерсени карашыбыз керек да булар. Бул жерденчи. Ал легендарлуу адамдар ооба окушкан мотивациялык китептерди. Бирок алар башка нерселерди алышканда, биз бир гана бул жерден мотивациялык китептерди алып караганда, мотивациялык китептер бизге аны окуп коюу менен эле аягында бизге чоң ийгилик жатат деген нерседен алыс болушубуз керек. Биз башка нерсени дагы ал менен чоң алып барышыбыз керек. Бирок мотивациялык китептердин бул жерде биз пайдасы жок деп айтпайбыз. Пайдасы бар, ал бизге мотивация берип жатат. Анан мотивациялык китептердин максаты бул эмне? Ал бизге кабыл албай, ал бизге багыт берүү, көрсөтүү деп айтты. Бул эң туура. Анан демек мотивациялык китеп дагы кандайдыр бир ийгиликке жетүү үчүн багыт берет, жол көргөзөт экен. Аны кылуу, аны ишке ашыруу бул адамдын өзүнүн. Андан кийинки натыйжага биздин тийишибиз жок. Мотивациялык китеп эң башкысы ага мотивация берди да, ушуну аткар, ушундай жадал менен кыла аласың дегендей кылды. Эми аны аткаруу биз өзүбүздүн милдетибизден болуп саналат. Анан китептер ар түрдүү болуп саналат да. Бир универсалдуу китеп жок. Бир универсалдуу китепти окуп алуу менен биз бул китепти окусак биологиядан адис болуп чыгабыз. Бул китепти окусак биз мотивацияны алып ийгиликке жетебиз деген нерсе жок да. Анан ар бир универсалдуу эмес китептер болгондуктан ар бири калуучуга карата китептер тандалып алынат. Мотивациялык китептер дагы бул кесиптерге ылайыктуу. Мисалы экономикада окуган адам, экономика жагында окуган адам бул мотивациялык китептерди окуу менен дүйнө таанымын көбөйтөт, экономикадан кругозор өсөт. Демек ага ал пайда келип жатат да. Ал нерсе ал адам үчүн бизнес жаатында пайда келип жатат. Бул нерсени биз пайдага сөзсүз кошушубуз керек. Андан кийин китеп окуунун өзү ошол менен бирге эле мотивациондук китептерди окуу бул адамдын дүйнө таанымын кеңейтет, адамдын сөз байлыгын кеңейтет, адам деген кругозор өсөт, адам деген жакшы нерселерди, жакшы, ушундай адамдар бар экен, мен деле окуп жүрүп ушундай ийгиликтер экен деп адамдар жакшы нерсеге умтула башташат да. Мына ушул нерсени мотивациондук китептердин пайдасына кошсок болот. Анан кийин дагы айтып жатат, бул биздин аргументтерибиз. Анан кийин материалдык пайда боюнча айтып жатышат да. Материалдык пайда боюнча айтканда бул өкмөт тарап өздөрү айтып жатат да. Мотивациялык китептер пайда алып келет, саткан кишиге пайда алып келет деп өздөрү айтып жатат. Пайда алып келеринчи адамдарды ийгиликке жеткизерин өздөрү айтышып жатат. Ошол учурда саткан адам ийгиликке жетип атат. Демек мотивациялык китеп ал ийгиликке эле жетип атат да. Бул биринчиси. Экинчиси аны сатып аткан ортомчулар, алып кетүүчүлөр, алып баруучулар булардын баардыгы ийгиликке жеткен. Кандайдыр бир жеңгелде материалдык максат акча таап жатышат да. Демек ал ийгиликтин сыры. Жана ошондой эле биз мотивациялык китептерди окуганда адамдардын 100% же баардыгы эч кандай ийгиликке жеткен эмес деп айта албайбыз. Мен жеке эле өзүмдүн эмемди айтсам. Үчүнчү суроо кабыл алып окей. Үчүнчү суроо. Жантамдар убакыт алып турам. Эме ошондо силердин айтууңар боюнча ашчылыктын кандайдыр бир чөнтөгү семириши үчүн көпчүлүк кыйналып убактысын кетирип жертвага бара берген туура эле экен да силердин оюңузча, туурабы? Макул. Бул жерде биз азчылык көпчүлүк дебейбиз. Бул жерде биринчи негизги максатыбыз бул мотивациялык китептин пайдасы болуп жатат да. Биз кимге азчылыкка пайда алып келип, көпчүлүккө пайда алып келип атабы деп караган жокпуз. Пайда алып келип атабы деп карап жатабыз да. Демек ал пайда алып келип жатат. Мисалы, булар акча табуу ийгиликке жетти деп атат да. Мотивациялык китептерден ошондой эле эртең менен туруудан кантип эртең менен туруш керек, эртең менен турганда эмне пайдаларыбыз бар деген сыяктуу дагы мотивацияларды ала алабыз да. Кантип туура тамактануу керек, кантип туура жолдор менен жүрүш керек, кантип туура чөйрөдө жүрүш керек деген дагы жакшы маалыматтарды ала алабыз. Мына бул дагы мотивациялык китептердин жакшы пайдасы болуп саналат. Анан дагы айта турган нерсебиз, мотивациялык китептер булар убакытты кетирет деп жатышат да. Китеп окуунун өзү бул эң сонун. Убакытты китеп окууга кетирсеңиз, анда бул эң сонун убакытты кетирүү болуп саналат. Мен сиздерге айтайынбы? Китеп окууну кетиргенде, китеп окуп убакыт кетирсеңиз, анда бул сизге пайда, эч качан сизге зыян болбойт. Бул чоң пайда. Убакыттан утабыз деген нерсеге так туура эмес бул жерденчи. Мейли мотивация алды, 3 саатта, 2 саатта мотивация алды. Ошол мотивация алган учурунда адам мүмкүн бир нерсени жок дегенде кичинекей, бул эртеңден баштап эртең менен турам деп эртең менен туруп башташы мүмкүн да. 2-3
сааттык болсо да ал мотивация алып бир план түзүп салышы мүмкүн. Ал 2-3 саатта адам жашоосун өзгөртө албайт деген нерсени эч ким четке калып кетет да, бул жердечи. 2-3 саатта дагы өзгөртүп кетиши мүмкүн өзүнүн жашоосунчу. Анан аны эч ким булар бизге далилдеп беришкен жок да. Алар мисалы кийин адамдар чыккан эмес деп жатышат. Кыйын адамдар болсо бул жерде эме болот. Кыйын адамдар ошол мотивациялык китептерди жазып атат, бизге калтырып атат. Значит, алар ошол нерсени өткөн, ошол нерсе аларга дагы тарыхында болгон деген нерсени айтып жатабыз. Андан кийин дагы айта турган нерсе, сөзүмдү жыйынтыктасам, мотивациялык китеп бул сен үчүн ийгиликке жетип бербейт. Башка чыгарма классикалык китептерди окуганда деле сен ал жерден эмне жаман, эмне жакшы экендигин өзүң суруп чыгарасың да. Бул каарман жаман, бул каарман жакшы деп сага айтып койбойт да. Мотивациялык китепте дагы ошондой. Сен өзүң, муну кылышым керек, муну мен жашоомдо мисалы америкалык туура эмес да. Мага алып келип, муну кылбайм, муну мен кылам, мен такыр эртең турсам жакшы экен деп өзүң ошону суруп чыгарасың ал жерден. 15 секундта сурайм. Андан кийин кадам анан ал бизге түрткү берип жатат. Главный бизге түрткү бердиби? Болду, ал максатына жетти. Мотивациялык китеп демек максатына жетип жатат. 3 саатка түрткү бердиби? Бирге адамдын болсо да пайдасына тийдиби? Демек ал максатына жетип жатат деген нерсе болуп жатат. Андан кийин биз бул жерде кадам ийгиликке жетпегенибизди мотивациялык китеп күнөөлүү эмес, ошону жеткендүү кадам таштап кылбаган өзүбүздү күнөөлүү деп эсептешибиз керек. Андай эмесе экинчи оппозиция башчысынын сөзүн түшүндүп, өзүнүн линиясын кайрадан тургузуу үчүн экинчи өкмөт мүчөсүн чакырып алсак, сизге берилген убакыттагы 6 минута, биринчиден акыркы минуталарыңыз корголгон. Убактыңыз алгачкы сөзүңүздөн башталмакчысыз. Саламатсыздарбы, урматтуу соттор коллегиясы, жалпы дебаттын катышуучулары, аты жөнүм Өмүрбек Картыбек, биз Чокморов командасы, экинчи ачуучу жабуучу өкмөттө. Эми бизге берилген темада эмне талкуу болот анда? Биринчи оппозиция жана экинчи оппозиция мындай ойдо карманат. Биринчи оппозиция көбүнчө өзүнүн тажрыйбасы жөнүндө айтса, экинчи оппозиция мындай кыйшыгыраак форматтагы пайда жөнүндө сөз кылгысы келет. Кыйшык жөнүндө сөз кылбай, теманын актуалдыгына кайтып келишибиз керек. Бул палата мотивациялык китептер пайдасыз деп эсептейт дейт да. Эми бул теманын актуалдуулугу эмнеде? Бул темага биз эмне үчүн ойноп жатабыз деген суроо жаралат да. Эгерде биз алардын бир чабан үчүн бир окуп алып, тамга тааныдым, бул китепти мен отко жактым же туалетке алып бардым, мынакей пайда экен деген жөнүндө ойлошубуз керекпи же адамдар эмне үчүн мотивациялык китепти сатып алып жатат жана ошол күткөн нерсесин, китеп убада берген, обещать эткен нерсесин клиенттерине, өзүнүн сатып алуучуларына толук кандуу берип атабы? Ошону биз эсептешибиз керек да. Биз башында конкретно суроо бердик да, бүгүнкү күндө силер пайданы кантип ченейсиңер дедик да. Пайданы ченей турган бир конкретный критерийиңер барбы дедик да. Жок дешти да. Булар бүгүнкү күндө өзүлөрүнүн критерийин айтып койду. Мен китеп окудум, эртең менен 6-да тура баштадым деп койду да. Бирок 50 миллион, 20 миллион, 40 миллион, миллиардка чейин жакын ушундай китептердин арасынан адамдар чындыгында эртең менен жөн эле 6-да туруш үчүн китепти алдыбы? Же башка максат үчүн алдыбы? Жок. Биз бүгүнкү күндө айтып атабыз. Именно мотивациялык китептер эмне үчүн башка китептерден көп сатылат деп атабыз да. Анткени бул жакта маркетинг өтө чоң ролду ойноп атат да. Бул маркетинг эмнеге багытталган? Адамдардын муктаждыгы деп айтпады мен башым. Муктаждыкка жараша китептер сатылат деп атат да. Мисалы, арыктайм деп аткан кызга ал оор абалда турат да, муктаждыгы эртерээк арыкташ керек болуп атса, ага 30 күндө арыктайсың деп убада кылып атса, ал деген 2000 упражнение кыл, же 5 жыл залга бар деген ордуна, мен андан көрө муну алып туруп окуйн, 30 күндө арыктай алып татынакай болуп калайын дейт да. То есть адамдын муктаждыгына жараша булар маркетингди иштетип атат. Бирок ошол ожидаемый маркетингти адамдар алып атабы же албай элеби деген суроону айтып атабыз да. Албай атат. Эмне үчүн албай атат? Анткени бул китеп чындыгында силерге жардам берүү максатында эмес, акча табуу максатында, силердин алсыздыгыңардан пайдаланып туруп, өзүнүн капчыгын толтуруу максатында жазылган китеп. Ошондуктан силер эч качан силер күткөн результатты ал китептен ала албайсыңар. Ооба силер көтар чыгышыңар мүмкүн, от жагышыңар мүмкүн, же дагы китеп сатып неметишиңер мүмкүн, бирок силер
біз клиент тарабынан қарап отырмыз да, біз жазған адам тарабынан қарап ойлаймыз. Біз мүмкін оқырман тарабынан қарап отырмыз. Біз үшін бұл ешқандай пайдасыз деген нәрсені біз жариялап отырмыз. Ояқтағылардың оппозициядағы, өкметтегі біз оқырмандарбыз. Біз кітап жазғандар емес, біз урматтуу достор. Біз оқырмандар мүмкін талқылап отырмыз. Шул кітап бізге пайдалуу же пайдасызбы деп. Эми барлық китептер депрессия уағында, ушундай муктаждык уағында жазылып атканын максатын биз айтып бердик да, оңой жол деген аргументти айтып берди. Оңой жолду тандоо бул бир көз карандуулук алып келип атат да. Бул мисалы аракты, наркотикти эмне үчүн чегебиз? Анткени биз проблемадан тажап ошону чече албай калганда, унутуп бир эйфорияга учуп, бир утопияга кирип, ошактан бир жыргап кеткиз келген сыяктуу. Мүмкүн да биз айтып атабыз, адам мотивациялык китепти окуганда өзүн успешный сезет, өзүн тайм менеджментти кыйын колдонуп аткан, өзүн арыктап атканын элестетип ал, бактылуу болот. Бул дагы ошол сыяктуу зависимость болуп калып атат да. Мүмкүн да мотивациялык китептер эмне үчүн кайра-кайра өтүп атат, урматтуу достор? Элдер макул окудум, толук жок деп турат. Анткени аларда ушундай биздин ачык сөздө айтканда психофизиологиялык жактан таасир берип атат. Алар ошону элестетип алып, тамеки сыяктуу, арак сыяктуу, наркотик сыяктуу зависимый болуп, ошону кайра-кайра алып атат да. Демек мүмкүн да муну мен эмнени айткызып келем? Сиз айтып кеттиз да, өзүңүз сөзсө мага неметипчи. Менде ушундай бир суроо пайда болуп атат да. Эгерде мен мотивациялык китептерди окуп туруп, жана жашоомдо ошону пайдаланып туруп, жана максатыма жеткен болсом, жана ошондой эле ошол китептерди башкалар дагы окуп, максатына жеткен болсо, анын эмнеси жаман? Ошону көргөзүп бере аласызбы? Анын сонун деп атабыз, жакшы деп атабыз, бирок ал максатка жетпейт деп атабыз. Мүмкүн да бир дагы палата далилдеп бере алган жок, биз конкретный критерий берип атабыз. Китептен адам эмнени күтүп атат? Бул субъективдүү, ар бир окурмандын субъективдүүлүгү. Бирок анын өзүнүн официалдуу маркетингинде, рекламасында, китептин сыртында 30 кадам менен сен бактылуу болосуң, 30 кадам менен сен успешный болосуң деген нерсе мүмкүн да берилбейт деп атабыз. Ошондуктан ал китеп пайда деген бул өтө азыр аябай ар ким өзүнө чоюп атат да, бирок бул бир гана окурман тарабынан алынышы керек. Китеп тарабынан пайда деген сөз, бул эмне деген пайданы алып атабыз? Мен деген барып туруп 30 жолу могул эрежени кылсам мен бай болушум керек деген нерсени сатып алып атам да. Ошол нерсеге жетип атам, жок, жеткен жок. Демек мунун пайдасы жок да. Биз ушул жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми актуалдуулук жөнүндө айтып атабыз. Китептерди бүгүнкү күндө адамдар окуя баштады. Ооба, буга чейин көптөгөн тираждар чыккан. Бүгүнкү күндө интернет ушундай видео обзорлор болгондуктан блогерлер бүгүнкү күндө китептерди обзор кылып 15 мүнөттүн ичинде, 10 мүнөттүн ичинде сизге окшоп скорочтенияга окшоп курска акча төлөбөй эле, андан көрө ошол видеолорду көрүп, алфат тоо көтөргөндөрдүн билип алса болот. Бирок ошондон дагы результат болбой атат. И плюс китепти бул жака айтыштын кереги жок да, даже видео, интернет, башка булактар теппей аткандан кийин китепти 300 бетти китепти окуп чыгыш үчүн өзү кечирип кое калат. Эми биз айттык, вот теманын жүрүшүндө биз эмнелерди маани беришибиз керек да. Биз бүгүнкү күндө баарыбыз окурманбыз. Биз бүгүнкү күндө бизнесмен же автор эмеспиз. Бул идеяны баары сыртка чыгарып салышыбыз керек. Эми китеп эгерде чын эле добросовестный болсо, силер айткандай легендарный жакшы кишилер болсо, алар жалган айтпаш керек да акча үчүнчү. Булар бүгүнкү күндө аферисттер, ошол эле Наполеон Хилл бүгүнкү күндө мошенничество менен кармалган, Думай, Дейл Карнеги 15 секунд, Дейл Карнеги өзү аягында атылып өлгөн. Бүт бардык ушундай легендарлуу кишилердин баарын карасаңар, аягында өзүлөрү жаман мошенничество менен кармалган адамдар. Ошол эле Илон Маск, ошол эле Цукербергтер бир дагы мындай мотивациялык китеп окуган эмес. Демек, булардын эч кандай пайдасы жок. Андай эмесе экинчи мүчөсүнүн сөзүн төгүндөп, өзүнүн линиясын кайрадан тургузуу үчүн экинчи оппозиция мүчөсүн чакырып алсак, сизге берген убакыттагы 6 минута, биринчи жана акыркы минуталарыңыз корголгон. Убактыңыз алгачкы сөзүңүзгө башталмакчы. Мен атайын 88 жаш. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Анда эмесе өз сөзүмдү айтып, алгач эле мен ат жөнүм Максатов Ислам, жашоочуну жашатпайбыз командасы бүгүнкү оюнда жабуучу оппозициянын мүчөсүнүн ролун аткарып атам да. Эми бүгүнкү күнү Акыл байке бизге чыгып айтып берип атат да, биздин пайда деп, мисалы бүгүнкү күндө көптөгөн жаштар китеп сатуу менен алек болуп атат. Алар ошондой алардын продукциясынын көбүнчөсү эле дээрлик бардыгы мындай мотивациялык китептер да. Алар ошону сатып пайда көрүп атышат. Мисалы өзүбүздүн арабыздагы эле Аскар байкени алсак, 98-жылдагы мундаш ал деле китеп сатуу менен алектенет. Анын дагы ассортиментинде басымдуу бөлүгү мотивациялык китептер. Анын жардамы менен ал китептерди сатып өзүнүн курсагын тойгозот жана башка нерселер. Бирок Акыл байке муну мындай кыйшык пайда деп критерий берип кетти. Бирок мен муну все равно баары бир пайда деп атам да. Анткени эгерде Акыл байке
чындап эле пайдалуулуктун маанилүүлүгү боюнча суроосу бар болсо, ал оюнга чейин суроо бериш керек болчу же резолюцияны айтып атканда суроо бериш керек болчу, ошол пайданы айтабызбы, айтпайбызбы депчи. Бирок оюнга кирип отуруп биринчи өкмөт сүйлөп баштагандан кийин бул тема козголбогондуктан биз ушул пайданын, материалдык пайданын бар болууга укугу бар дейбиз да. Эми акылбайкенин полясына кирип ойноп көрөйүн. Биздин поля төгүндөлбөй калды. Демек эгерде адилеттүү болсо биз мындай жеңишибиз керек да. Бирок акылбайкенин да полясына кирип коеюн, мындай обидно болуп калгачы. Акылбайке окурман тараптан алып карайлы дейт да. Окурман тарап 30 күндө баюунун, 30 күндө байыйсың деген бир китеп алып окуйт дагы 30 күндө байбай калып атканын далилдеген жок. То есть акылбайке мындай китептин эмне зыянын дагы айткан жок да. Мындай мисалы тамеки менен байланыштуу, ал өпкөгө зыян да. Мисалычы наркотик дагы ден соолукка зыян. Ал эми китепти окуп туруп, ошо ийгиликке китепти окугандан кийин макул 3 саат мотивацияласыңбы, 3 күн мотивацияласыңбы, все равно мотивация алып өзүңдү бактылуу сезип атасың. Бул дагы нерсе пайда да. Өзүңдү энергичный сезип, өзүңдү шыктуу сезип, жакшы максаттарды коюп, бул нерсе дагы пайда да. Эми ал мотивация жок болуп кеткенден кийин адам жөн эле отуруп калат дейт да. Кечиресиз, кабыл албайм азыр. Баары аласыз. Баары аласыз алып коесуз. Жок, баары албайм. Үчүнчү суроого келе береличи, ага чейин. Анан ошол нерсе дагы пайда болот да. То есть мунун эч кандай зыяны да жок. Бул жөнү гана адамга таасир бербей эле нейтралдуу китепте болгон жок да. Мындайча айтканда мен китепти окугандан кийин бир сезимдерге ээ болуп атам. Ал сезимдер позитивдүү сезимдер да. Жана бул нерселер пайда, менин башчым айтып кеткендей. Анан китеп биз үчүн негизи ийгиликке жетип бербейт да. Адам китепти окуйт дагы, адам мындай өзү келет. Эми акылбайке айтып аткандай 30 күндө кайтып баю керек дегенди бир мисалды алалы да. Ошол китептин ичинде бүт шарттар, условиялар жазылган. Акылбайкелер суроо берип атат. Китепти окуганын баары, мисалы Роберто Кийосакидей болуп кетип атабы? Вот далилдеп атпайсыз, Думай богатей деген китептен 20 миллион копия чыкканда, эмне үчүн 20 миллион адам ушунча байып кеткен? Ошол азыр ошого келгем. 20 миллион адамдын бардыгы тең Думай богатейди окуп, китептин ичиндеги шарттарды аткардыбы деген суроо да. Бүт бары аягына чейин чыдап, ошо китепте айтылган кадамдарды кылдыбы деген суроо да. Бул нерсени биз эч кандай аныкталбайбыз да. Бирок эгерде неметке турган болсо, ошол мотивациянын пайдасы тууралуу айткан болсок, мисалы конкреттүү мисал бергиле деп атпайбы? Конкреттүү мисалдардын арасынан мен өзүм жанагы Валентин Капта бизге спонсор болуп берген Бекназар Асановду айткым келет да. Анткени ал дагы азыр бүгүнкү күндө мисалы овощдорду экспорттойт, бизнесмен алектенет, Аусти деген эмеси бар, фастфуд бар. Ал дагы бизге семинар өтүп атканда айткан да. Ушундай мен Вавилондогу эң бай адам деген китепти окудум дагы. Шаарга жаңы студент болуп келгенде ошол китеп анча популярный эмес болчу, окудум дагы. Ушундай бир бизнесмен болгум келди, менин кесибим ага чейин башка болчу дегендей мындай деп айтты. Бирок ал өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон жок да. Ал менден ушул китепти алгыла деген жок, могул магазинге барып алгыла деген жок, же болбосо мен китеп алып келдим сатып алгыла деген жок. Болгону ошол китептин таасиринен улам ушундай ийгиликке жеткенин далилдеп атат да. Демек бир адамга болсо дагы пайдасы тийгенин далилдеп атат да. Бул эмнеден кабар берет? Ошо ийгиликке жеткен адам китепте берген шарттын баарын аткарды, аягына чейин чыдады, мотивациясын аягына чейин жоготкон жок да. Демек бул адамдын өзүнөн эле болуп атат да. Ал эми мотивациялык китеп болгону адамды жетелебейт да. Мотивациялык китепчи болгону бар иште дейт, жана барып иштегенге түрткү берет, аркасынан түртүйет. Адам бир жолго чыккандан кийин каяка барат, аны өзү билет. Эми андан башка да пайдаларын алып караганда баардык эле китептердин базалык пайдаларындагыдай эле пайдасы бар. Бул нерсеге дагы эч кандай төгүндө болгон жок да. Бул кыйшыктагы пайда эмес, акылбайке критерий бергендей. Бул жакшы эле пайда да. Мисалы, мен мотивациялык китепти окуп атсам дагы жаңы сөз үйрөндүм, жаңы термин үйрөндүм, кандайдыр бир жашоодо лайфхак үйрөндүм, сөз байлыгым өстү дегендейчи. Ошого эч кандай реакция берген жок да биздин оппозициячы. Демек биз дагы бир пайдасын болсо дагы негизи толтур эле пайдасын көрсөтүп кетип атабыз. Бирок акылбайке тараптан бизге реакция дээрлик жок нерсе болуп калды да. Эми жалпы оюнга анализ кыла турган болсом, биринчи столдордун оюну кандай болду? Жалпы жолунан биринчи столдун утулган себеби биринчи өкмөттүн, анткени биринчи оппозиция толук түрдө эле төгүндөп салды да. Ошол эле Чыңгызхан боюнча, ошол эле тагдырдын ар кандай башкача болоорун, тагдырлар башкача болот деп айтты, жана андай болбоорун дагы далилдеп, булар мындайча айтканда биз буларды кеңейтип тереңдетип кетпедик. Ошол сыяктуу ошол математикадагы формуладагыдай эле китепти дагы ошого аналогия кылып, ошол нерсеси менен мындай бийигирээк болду да. Эми эмне үчүн биз акылбайкени утуп атабыз? Биз акылбайкени өзүбүздүн поляда дагы утуп атабыз. То есть биздин материалдык пайда дегенди кыйшык эле деп койду, бирок эч кандай төгүндөй жасаган жок. Жана биз акылбайкенин полясында дагы, то есть акылбайке эффективсиз деп атканда эффективдүү кылып көрсөтүп берип аткандыгыбыз үчүн биз дагы акылбайкелерди утуп атабыз да. То есть
кайсы пайдаларды айттык? Жанагындай эле сөз өстүрүү, лайфхак, жаңы термин сыяктуу бир пайда, материалдык пайда, анан адамдын өзүнөн болуп турчу ошол мотивациялык китептин түпкү максатынын пайдасы да. Мисалы бир китеп 30 күндө бизнесмен болуп кетесиң десе, мен бардык шартты аткарып чын эле бизнесмен болуп кетишим мүмкүн. Бирок ал өзүмөн да, өзүмдүн тарбияман, өзүмдүн эркимен, өзүмдүн маң сезимим менен ушул 3 критерий менен тең буларды утуп атабыз. Эми биз эмне үчүн биринчи немени утуп атабыз? Биз мотивациялык 15 секундда мотивациялык китептердин көбүрөөк пайдасын санап бердик, конкреттүү пайдасын санап бердик, анан индикатор дагы коюп бердик. Ошонусу менен биз бүгүнкү оюнда биринчи орунда алып атабыз. Чоң рахмат. Андай эмесе дебаттын эски салтын сактап жүргүңүздөр. Мен айтайын деп атам, айтып салдым. Азыр бетке чыгарсаңар болот, албетте билгенден кийин жумуштарды айтып анан Бул экинчи оюн бар.